Шаар içinde тынчтык өкүм сүрүүдө. Бирок бул биздин түшүбүздө гана кириши мүмкүн. Бул жөн эле сөз эмес. Кызматкерге коңгуроо түшөр замат жүрөктөр катуу улап сого баштайт. Биз өмүрүбүздү көпчүлүк убакытсын элдин коопсуздугун камсыздап, кызматыбызды арнап келебиз. Күнбү, түнбү, кайсыл убак экени эч кимди кызыктырбайт. Кино тасмаларда гана милициянын кызматы оңой иш болуп көрүнөт. Чындыгында бардыгы такыр башкача. Коңгуроо бизди жылуу төшөктөн тургузуп, уйку сурап жаткан жубайыңа акырын шыбырап: "Мен келем, жаным" деп кете бересиң. Биз коркунуч жараткан, адамдар жакшылыкты баалай билбеген жерге шашабыз. Биз жөнүндө жакшы сөздөр айтыла бербейт. Бирок биздин да сезимтал жан дүйнөбүз бар. Кыйын кырдаалда өз өмүрүңдү аябай жашагысы келген адамга биринчи болуп төшүңдү тососуң, аны коргойсуң. Бул жерде темирдей бекем, таштай катуу эрк керек. Ооба, ошол учурда сен эр жүрөк тайманбас болууга милдеттүүсүң. Анткени ошол кесипти өзүң тандагансың. Бирок бизге алкыш айтып келгендер сейрек учурда гана кездешет. Бул биздин парзыбыз. Ар кимдин бул жашоодо өз жолу бар. Чындыгында баарыбыз тең адамбыз. Бала кезиңде жашоонун жат көрүнүштөрүн көрүп, мына бүгүн милиция кызматкери болуп, кылмыштуулук менен күрөшүп, кызмат өтөп келебиз. Күнүмдүк катаал ишибизди, милдеттерибизди так аткарууну биринчи орунга коюп, талыкпай иштейбиз. Тилекке каршы жоготуулар да болбой койбойт. Кызмат учурунда катарыбыздагы курман болгон кесиптештерибизди эч качан унутпайбыз. Алардын жаркын элеси жүрөктө түбөлүккө жашай берет. Бирок ошондо да бизди баатырлар деп сейрек учурда гана айтышат. Андыктан коркунуч алдында баш ийүүнүн кереги жок. Жек көрүүлөр да жок эмес. Милиция кызматкерлери кандай шартта жашап жатканын, күнүгө жашоонун ачуу чындыгына аралашып, жүрөктөрү мериз, жан дүйнөсү ооруп турганын адамдар түшүнө албаса керек. Көзүңдү жумуп, бардыгын унутуп салгын келгени менен, сага үмүттөнүп турган элдин көзүн көрүп, кайрадан чыйраласың. Кеч кирип келе жатат. Үйдө ата-энең, сүйүктүү жарың, мотурайган балдарың күтүп отурат. Үй бүлөмдүн тынчтыгы, мекенимдин тынчтыгы менин колумда. Анткени мен ата мекеним үчүн элимдин алдында ант бергем. Алло. Жарайт.